Исхак Масалиев айтып жатат, Мадумаровду эмне үчүн суракка чакырганын билбейм. Эгер мындан 12 жыл мурдагы документ боюнча чакырышкан болсо, ал документтин эч кандай юридикалык күчү жок. Өкмөт сунуш бербеген, жогорку кеңеш ратификациядан өткөргөн эмес деп. Андай экенин Масалиев айтпаса деле баарыбыз жакшы билебиз. Бул маселени чечүүнүн бир эле жолу турат. Мадумаровду жакшылап даярдап, командировочный берип, Сухой паёгун колуна карматып, жамбашына ушул Масалиевди байлап тажиктерге жөнөтүшүбүз керек. Экөө тең билимдүү, дүйнөдө жок сабаттуулар эмеспи? Тажиктерге түшүндүрүп, маселени чечип келишсин. Документтин юридикалык күчү жок экенин ошолор түшүнүшпөй жатышпайбы? Экөө аздык кылса Оразайымды кошуп алышсын. Өзү айтып жүрбөдү беле? Жаш болсом да саясатта такшалып калдым деп. Мүмкүн тажиктерге саясатта такшалган кереметин көрсөтүп, ишти оң жагына чечип келсе ажып эмес. Шамурза Бөрүкулов. Лимонтинин өлүмү шектүү Талгат Шамиев сот отурумунда оозун тикти. Бүгүн 14 январда Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунда Кримтөбөл Лимонти кайманааты менен белгилүү болгон Алмазбек Сулаймановдун өлүмү боюнча соттук отурум өтүүдө. Соттук отурум кийинкиге жылдырылды. Буга макул болбогон Талгат Шамиев сот отурумунда оозун тигип салды. Мен сизге ишенбейм деп бир нече ирет айтты Талгат Шамиев судьяга. Аны сот залынан алып чыгып кетишти. Кийинки соттук отурум 20 январь саат 10:00 дайындалды. Эске салсак, 2020 жылдын 28 март күнү Нарында Крим авторитет Алмаз Сулаймановду өлтүрүп кетишкен. Анын өлүмүнө шектүү катары 25 жаштагы Талгат Шамшиев аттуу жаран кармалган. Ал андан соң Нарын ОИБнин имаратына киши өлтүрүп алдым деп өзү келген. Супер KG порталына өздүк булактар айыпталуучу атасынын өчүн алганын билдиришкен. Айыпталуучу Имаш Шамиев аттуу Нарын облусунун тургунунун уулу болгон. Шамиев 1997 жылы Алмаз Сулайманов тарабынан каза болгону маалымдалган. Булак Супер KG. Тажикстанда 10 кыргыз жараны кармалып турат. Президенттин Баткендеги атайын өкүлү Абдикарим Алимбаев ушул тушта Тажикстанда 10 кыргызстандык жаран кармалып турганын Азаттыкка билдирди. Ошол эле учурда Кыргызстанда дагы кармалган тажик жарандары бар экенин маалымдады. Биз алардын баарын бошотконго аракет кылып жатабыз. Мен бул боюнча Согд облусунун губернатору менен сүйлөштүм, кат жолдодум. Ал дагы өздөрүнүн жарандарын бошотууну суранып жатат, деди Алимбаев. Алимбаев тажик түрмөсүндө каза тапкан кыргызстандык жаранга байланыштуу укук коргоо органдары тиешелүү аракеттерди көрүп жатканын кошумчалады. Булак медиа центр чекитке. Тажикстандын абагында Баткен облусунун тургуну каза болду. Тим нота жиберди. Тажикстанда абакта отурган 1953 жылы туулган кыргыз жараны каза болду. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, каза болгон кыргыз жараны чек араны мыйзамсыз кесип өттү деген айып менен абакта отурган. Каза болгон кыргыз жараны Кудайберди Бекмуратовго карата Тажикстан Республикасынын соту тарабынан кылмыш жаза кодексинин 335-беренесинде мамлекеттик чек араны мыйзамсыз кесип өтүү каралган кылмышты жасаган деген айып менен соттолуп 2 жылга эркинен ажыратылган. Аталган маселе Кыргыз өлкөсүнүн Тажикстан Республикасындагы элчилигинин көзөмөлүндө деп айтылат маалыматта. Мындан тышкары Тимден абакта каза болгон жарандын ишин тыкыр иликтөө боюнча Тажикстан тарапка нота жөнөткөнүн билдиришти. Булак медиа центр чекиткейжи. Оразайым Нарматовага диплом берген Жамунун кызмат адамдарына иш козголду. Жалал Абад мамлекеттик университетинин кызмат адамдарына жогорку кеңештин депутаты Оразайым Нарматованы окуу жайга мыйзамсыз негизде кабыл алуу фактысы боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди. Ага ылайык парламенттик шайлоо жүрүп жаткан кезде УКМКга Нарматова 2013 жылы орто кесиптик билими боюнча диплому менен Жалал Абад мамлекеттик университетине мыйзамсыз түрдө дароо 3-курска тапшырганы боюнча маалымат түшкөн. Текшерүү учурунда Нарматова Жамууга өтүш үчүн жасалма диплом колдонушу мүмкүн деген да божомолдор болгон. Факт боюнча иш козголуп, тергөө учурунда Жамууда Нарматованын орто кесиптик билими бар жогун тастыктаган бир дагы документ жок экени аныкталды. Бул нерсе анын окуу жайга мыйзамсыз өткөнүнөн кабар берет. Мындан тышкары сессия жана экзамен тапшыруу учурларында Нарматова Кыргызстандын аймагында эмес, Россияда жүргөнү белгилүү болду. Бул дагы Жамуунун жооптуу адамдары дипломду мыйзамсыз бергенин далилдейт деп айтылат маалыматта.
козголгон. Бул иш боюнча Оразайым Нарматова УКМКга күбө катары сурак берүүгө чакырылганы айтылды. Анын жыйынтыгы боюнча жогоруда айтылган фактыларга юридикалык баа берилет. Булак Спутник Чекиткейжи. Казактар эмне үчүн уйгурду мамлекет башына алып келген жок? УКМК жетекчиси укурукка чалынып камакка алынды. Ушундан улам Казакстанда болуп жаткан кырдаалдан Назарбаевдин доору бүтүп, Токаев жеңишке жетишти десе болот. Назарбаев Токаев тандеминин таш талканы чыгып, Назарбаевдин кадры биротоло тебеленди. Өзүнө мураскор катары алгач Назарбаев кошоматты жакшы жасайт деп Масимовду тандаган. Бирок казактар уйгурду мамлекет башына алып келбесине көзү жеткен соң аны КНБ же бизче УКМКга жетекчи кылат. Токаевди мураскор кылаар алдында ал дипломат катары бир топ жыл сыртта жүрүп, командасы жок экенине басым жасаган. Ашына Өзбекстанда Каримов күтүлбөгөн жерден көз жумган соң анын кызы Гүлнара Камалса-Лола бардык мүлктөрүнөн кол жууган. Ушуларга акыл калчап, Назарбаев көзү тирүүсүндө кыздарына бийликти өткөрүү үчүн Токаевди трамплин кылган. Формалдуу жана жашыруун бийлик анын колунда калган. Биринчи президенттик статусу ага кепил болуп берсе, Коопсуздук кеңешинин төрагалыгы андан кийинки президенттин колу бутун тушап салган. Уйгур Масимовдун КНБнын башында турушу Токаевди талкалап турган. Казакстанда болуп жаткан курч-кырдаал кош бийликти ташын талкан кылып жиберди. Алгач өкмөт башында турган Аскар Мамин менен Назарбаевдин доордун көзүрлөрү ордуларынан жылмышты. Анын отставкасын көптөн бери талап кылып келатышкан, бирок Назарбаевдин кадыр баркы менен жүргөн. 5 январь күнү Назарбаевге каршы катуу сокку урулду. Ал таянып келаткан уйгур Карим Масимов бошотулуп 8 январда камакка алынды. Аны менен кошо КНБны өзү билип, өзү тейлеген Назарбаевдин инисинин уулу Самат Абиш кызматынан кол жууду. Анын артынан Назарбаевдин ишенген адамдары кызматтарынан кол жуушуп, Назарбаев үй бүлөсү менен сыртка чыгып кетүүгө аргасыз болду. Албетте, Токаевди бул жерде башкы уюштуруучу катары кароого болбойт. Ал учурдан пайдаланып, Назарбаевди колу бутун тушап турган чынжырдан кутулду. Акыркы мезгилде болуп жаткан саясий хаос Назарбаевдик замандан биротоло кутулуп, Токаевдин заманы башталды. Кырдаал 2011 жылы Назарбаевдик бийлик тарабынан атылган Жаңы Өзөн шаарында газдын баасын түшүрүү тууралуу талап менен башталды. Жаңы жылдан баштап бийлик жүргүзүп жаткан реформалардан улам баа 2 эсе кымбаттап кеткен. Бааны өкмөт эмес, эркин рынок чечип калган. Газ Казакстандын батышы үчүн өтө орчундуу тема болгон, себеби ал жакта автоунаалардын 90% жана үй чарбачылыгынын 70% газды колдонушат. 3 январда Жаңы Өзөндөн башталган бул кырдаал соц тармактар аркылуу бүтүндөй өлкөгө тараган. 2019 жылы Кытайга каршы чыкканда да бүтүндөй мамлекетке тарап кеткен. Оор кырдаалдардын чыгышына негизги себеп акыркы мезгилдерде казак коомчулугу кымбаттоолордон улам алсырап бараткан. Официалдуу инфляция 2020 жылы 7,5% болсо, 2021 жылы 8,9%га жеткен. Азык-түлүктөр андан 5 бетер кымбат. Ички миграция борбору Нур-Султанда, экс-борбор Алматыда күчөгөн. Ошондуктан Алматы каршылык көрсөтүүнүн борборуна айланган. Алматыда жаштар, студенттер көп, алар Кыргызстанда 6 президенти менен жашап жатышат деп кыйкырып жүрүшөт. Президент Токаев жаңы өзөндүктөрдүн оозун жапкыча Алматыда катуу каршылык көрсөтүү башталып кетти. Шаарда күч органдарына каршы чыгышып, мародёрчулук күч алып кетти. Андан соң интернетти кайра өчүрүшүп, бул кезде Алматыда курал дүкөндөрү тонолуп, супермаркеттер, банкоматтар мародёрчулук жүрүп, машиналар өрттөнүп, аскердик куралдар тартылып алынды. Митингчилер акимият, прокуратура, телеканалдарды жана башка тиешелүү жайларды басып алышып, талкалап өрттөп жиберишти. Алматынын аэропорту бир нече саат булардын колунда болду. Машинанын багаждарынан автоматтар таратылып, өлгөн кишилердин да саны артты. Президент Токаевдин билдирүүсүндө радикалдар кошулуп, алар сырттан каржыланып жатканын айтты. Ошондуктан ал митингчилерге каршы ок атууну 7 январда буйруду. Казакстандын бийлиги мындай башаламандыкты өз күчү менен баса албасын түшүнүп, ЖККдан жардам сурап кайрылды. 6 январда ЖКК макулдугун берди. Көп убакыт өтпөй ЖККнын аскер күчтөрү Казакстанга келе баштады. Азизбек Гелдибеков, Булак Назар Ньюс, Чекиткейжи.